Ene tilin bilүү en başkı madaniyat. Her bir adam özünün ene tilin bilүүgө mildettүү. Al moyunda turgan parız. Öz ene tilin en sonun bilip, al эми kalgan tillerdi kolundan gelişince jakşı bilүү керек. Кандай гана эл, мамлекет болбосун, ар биринин өзөктүү түшүнүктөрү, карманган туткасы бул мамлекеттик тили. Кыргыз юртунун сан миң жылдык санаты, чексиз сөз казынасы, аалам термелткен акыл дарамети баары ушул тили менен уланып, тили менен куралып келген. Чыгыштын чыгаан акылмандарынын бири тил акыйкаттын босогосуна алып баруучу жол деген экен. Калетсиз сөз кайсыл убак болбосун күүсүнөн жанбай, күчүнөн талбай касиетин калкка ыроолойт тура. Биздин ата-бабаларыбыз кылымдар ошол мурасты асырап, бапестеп бүгүнкү жеткирип берди. Эми бүгүнкү 21-кылымда биз аны өркүндөтүүгө, байытууга, колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүгө, мамлекеттик деңгээлдин баардык түзүмүндө алты тилдин иштешине шарт түзүп беришибиз керек. Анткени бул табиаттын касиеттүү белеги. Тил тарыхына тийиштүү урунтуу учур бул өткөн кылымдын 89-жылы эркиндик эпкини жел аргыдай согуп, ар улут өз өтмүшүнө үңүлө баштаган кез. Ошол маалдагы улутубуздун уңгу туткан азаматтарынын аракети менен кыргыз тил мамлекеттик тил болуп кабыл алынган. 1989 жылдын 22 сентябрында Кыргыз ССР Жогорку Советинин сессиясы ачылды. Сессияда кыргыз тилинин тагдыры чечилет. Сессияда чыгып сүйлөгөн ар улуттун өкүлдөрү өз сөздөрүндө эне сүтү менен жаралган кыргыз элинин тили мамлекеттик тил болуп өз учурунда туура кабыл алынып жаткандыгын белгилешти. Сессияда мамлекеттик тил жөнүндө айрым статьяларга ар кандай кайчы пикирлерди айткандардын бири республиканын прокурору Иванцов болду. В процессе применения закона, в случае его утверждения в предложенной редакции статьи 8, народное хозяйство неизбежно потеряет некоторое количество специалистов. Продавцов, водителей такси, работников милиции, прокуроров, я и себя не забываю, и тому подобное. Часть из них, возможно, вообще уедет из республики. По сообщениям печати, в соседнем Таджикистане отток населения уже начался, а другая часть будет вынуждена сменить профиль работы. Бул сессияда Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы депутат Жолдош Масалиев сүйлөдү. Думается, все основания есть у нас, с учетом обсуждений, предложений товарищей, всех коллективов республики, принять сегодня закон. Другое дело. Товарищ Иванцов говорит, что этот закон увольняет людей, создает трудности, там, прием на работу. Я думаю, это необоснованное заявление. В законах, статьях этого нету. Я думаю, товарищи, Центральный комитет Компартии Киргизии, Президиум Верховного Совета, правительство республики, весь актив этого не допустит, чтобы ущемление было. Тем более, чтобы русский народ пострадал от этого. Мы все сделаем, чтобы каждый русский товарищ работал спокойно, уверенно и изучал и свой язык. Если он считает киргизов своим близким братом, товарищем, значит, наверное, он найдет возможность будет изучать этот язык. От этого только выиграет дело. Я думаю, что тут тоже надо подумать. Добуш берүүдө өзүңүздөрдүн акылыңыздар, оюңуздар кандай айтса, ошондой добуш берсеңиздер деп суранар элек. Бул кыргыз элинин бүгүнкү күндөгү муктаждыгы, бул кыргыз элинин мындан кийинки боло турган тагдыры. Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндөгү закондун долбоору добушка коюлду. Депутаттар аны бир добуштан кабыл алышты. Элибиздин көптөн күткөн тилеги ишке ашты. Кыргыз тилине Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын мамлекеттик тилинин укугу закон жүзүндө бекитилди.
1998 президенттин жарлыгынын негизинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук комиссия түзүлөт да Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин өнүктүрүү концепциясы иштелип чыккан. 2000 президенттин кезектеги жарлыгы чыгып, анда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн 2010 чейинки программасы иштелип чыккан. 2004 1989 жылдагы тил мыйзамына өзгөртүү киргизилген. 2006 мамлекеттик тил үчүн өзгөчө жыл болду. Ушул жылы кыргыз тили төш белгиси негизделди. Кыргыз тили гимни кабыл алынды. 2008 жылдан баштап кыргыз тили гезити чыгарыла баштады. 2009 жылы мамлекеттик тил мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 20 жылдык мааракесине карата Кыргыз Республикасынын президенти 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү болуп республиканын аймагында расмий белгиленсин деген жарлыкка кол койгон жана Борбор калаабызда өткөн салтанаттуу жыйынга келип сөз сүйлөп, мамлекеттик тилдин мындан аркы өнүгүү багыттарын аныктаган иш-аракеттерди көрүүнү мамлекеттик мекеме уюмдарынын жетекчилерине тапшырган. 2010 жылдан баштап кыргыз тилинин дүйнөлүк желеде, интернет айдыңында, медиа тармагында өнүктүрүү колго алынды. Microsoft корпорациясынын Windows 7, Office 14 версияларын кыргызчалоо, кыргыз тилиндеги сайттарды, интернет булактарын көбөйтүү иштери жүргүзүлө баштаган. 2013 жылы 1 июлда Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү жөнүндө номер 155 жарлыгы чыккан. Ушул жарлыктын негизинде жумушчу топ түзүлүп, 6 айдын ичинде Кыргыз Республикасында 2014-2020 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы иштелип чыгып, ал коомдук талкууга коюлуп, сунуш пикирлер эске алынуу менен Улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынында каралып, 2014 жылдын 2-июнунда Кыргыз Республикасынын президентинин номер 119 жарлыгы менен бекитилген. Билесиздер, буга чейин 2-3 программа кабыл алган, мамлекет аткарылган жок программалар. Ошондуктан бул программаны элге дагы талкууга бергенбиз, өзүбүз да жакшылап карадык, бирок улуттук кеңештен карап туруп бекителик. Анткени көрүп турасыңар, ошондо тыйын тыпыры да табылат экен, башка маселе да чечилет экен. Анткени бул жолу бул мамлекеттик тил программасы аткарылыш керек. Жарлыкка ылайык улуттук программаны ишке ашыруу боюнча көзөмөлдөөчү топ түзүлгөн. Аталган жумушчу топтун жетекчиси, Жогорку кеңешинин спикери Чыныбай Турсунбеков көзөмөлдөөчү топ жана аткаруучу органдар менен 9 ирет жыйын өткөргөн. Бул жыйындарда аткарылган иш-чаралардын отчету угулуп, акча каражатын өз убагында бөлүү көзөмөлдөнүп турган. Программанын алкагында бүгүнкү күндө ошол кыргыз тилинде бир топ аталыштагы китептер басмадан чыгарылды. Андан сырткары ошол кыргыз мамлекеттик тилди мындай бир заманбап технологиялардан менен окутуу аркылуу максатында ар түрдүү ошол мультимедиалык борборлор ачылууда. Тил программасын аткаруу боюнча министрликтин алдында мамлекеттик кыргыз китеп ишканасы ачылды. Манас эпосунун бир топ варианттары биринчи жолу жарык көрүп атат. Бул алсак ошол эле Саякбай Каралаевдин варианты толук түрдө Жаңабек Кожековдун, Молдобаса Мусулманкуловдун, Багыш Сазановдун, Мамбет Чокморовдун, Тоголок Молдонун, Ахмат Рысмендеевдин жана башкалардын варианттары үч жылдыгы жарык көрдү десек болот. Кыргыз тест мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо системасы жөнүндө жобону мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 13 июлундагы номер 430 токтому кабыл алынган. Ага ылайык быйылкы президенттик шайлоого катышкан ар бир талапкер ошол тесттин негизинде сынак беришти.
Мамлекеттик мекемелердеги иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүүнү күчөтүү максатында мамлекеттик мекемелердеги кыргыз тили котормочуларынын бирдиги жоюлуп, алардын ордуна лингвистикалык экспертиза жүргүзүү жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча адистер бекитилди. Анын негизинде ар бир мамлекеттик мекемедеги кызматкерлер иш кагаздарды өз алдынча кыргыз тилинде даярдоого жетишет. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге мамлекеттик тилди аралыктан үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Улуттук комиссиянын окуу борбору деңгээлдерге ылайык окуу методикалык комплекстерди иштеп чыгып, улуттук комиссиянын Мамтил чекит KG сайтына аралыктан окуу деген порталына коюлду. Мындан ары мамлекеттик кызматкерлер жана башка каалоочулар интернетке коюлган электрондук китептер менен тил үйрөнө алышат. 2016 жылы терминологиялык комиссия кайрадан түзүлүп, анын курамына 11 кишиден турган эксперттик топ киргизилди. Азыркы тапта Терминком мамлекеттик мекемелер менен тыгыз иш алып барууда. Ошондой эле мамлекеттик тил боюнча кандидаттык экзамен тапшыруунун жобосу жана программасы иштелип чыгып, 2016 жылдын 1 январынан баштап бардык аспирант изденүүчүлөр мамлекеттик тилден милдеттүү түрдө кирүү сынактарын жана кандидаттык минимумдарды тапшырып жатышат. Кайсы илимий багытта диссертация жакталбасын, алардын авторефераттары мамлекеттик тилде да жарык көрүүдө. Википедия эркин энциклопедиясына кыргыз тилиндеги макалаларды киргизүү боюнча иш аракеттердин натыйжасында диаграммалык катардагы статистикага таянуу менен айтканда, 2015 жылдын декабрь айында Википедияга киргизилген макалалардын саны 53 миңди түзсө, 2017 жылдын июнь айына карата макалалардын саны 66 миңге жеткен. Дүйнөлүк котормо түйүнү болгон Google Translate кызматына кыргыз тили киргизилди. iOS жана Android базасында атайын мобилдик программалар иштелип чыкты. Ошону менен катар Тили чекит KG жана Орфо чекит KG кыргыз тилин үйрөтүү сайттары ачылды. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия улуттук программанын алкагында жүздөгөн китептерди жарыкка чыгарды. Алар дүйнөлүк адабият, азыркы адабият, дүбүрт, тарых жана маданият сериялары багытында көөнөргүс китептер окурман журтуна тартууланды. Улуттук программанын башкы максаты мамлекеттик тилдин өнүгүшүн камсыз кылуу, ошондой эле бириктирүүчүлүк, ынтымакка чакыруучу ордун чыңдоо болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын көп тармактуу иш аракеттери өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө, урпактарга көрөнгө катары журтка жугумдуу эмгектери менен алдыга кадамын таштай берет.